Албарсты деген ким? Жана эмне үчүн ал уктап жаткан учурда гана басат? Адам жаман түш көрө турган болсо, булардын баардыгы шайтандан деп айтат. Шайтан адамга күндүзгү ойго маалында жеткире албаган зыяндарды кээде адамга түш аркылуу жеткириштиги мүмкүн болуп эсептелет. Эми ушундай жаман түштөр кире бере турган болсо, адамга канчалык деңгээлде зыяны бар деген сөз. Эгерде адамдардын түшүнө албарсты бат-баттан басып, же ушуга окшогон жаман түштөр өтүп кеткен адамдар кирип, басып бирөө жанына келгендей болгон түштөр көбөйө турган болсо, демек ал адамдын күндүзгү жашоосунда сөзсүз түрдө өзгөрүү болот. Демек сизде ошондой руханий оорунун белгилери бар деген сөз. Ал эми ушул шайтандын зыяндарынан, көбүн эсе ушул түшүбүздө, уйку убагында берип аткан зыяндардан коргонууну кааласаңыз, пайгамбарыбыз үйрөткөн бул дем салууну сөзсүз аткарыңыз. Ал үчүн алаканды жайып туруп, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн ар бирин окуп, алаканга үйлөп, денеңиздин бардык жерине чейин сүртүп чыгасыз. Жана ошондой эле ушул акыбалды 3 жолу кайталап туруп, өзүңүзгө жатарда сөзсүз түрдө дем салсаңыз, шайтандын зыяндарынан корголосуз.